Непонятно, какие люди в маске. Бет капчан кайдагы бир адамдар жаштарды токтотуп документтерди талап кылып жолду тороп жатат. Эмне болуп жатат? Алар өздөрүн русская община деп тааныштырууда. Представляются русской общиной. Мы также продолжаем делать наш мир чище от нелегальных мигрантов и будущих преступников. Орусияда улутчул маанайдагы русская община уюмунун ишмердигине карата нааразылык өсүүдө. Жакынкы күндөр эле Чеченстандын акыйкатчысы Мансур Салтаев уюмдун мүчөлөрүнүн башка улуттун өкүлдөрүнө карата жасаган иш аракеттерин ачык сындап чыкты. Не могу остаться в стороне и не сказать о наболевшем. Мен болуп жаткан окуяларды көрүп туруп, унчукпай тура алган жокмун. Азыркы тапта мага Орусиянын аймагында жашап жаткан жарандардан көптөгөн кайрылуулар түшүүдө. Тагыраагы Түндүк Кавказдан чыккан жарандар улуттук маанайдагы кыймылдар менен уюмдар активдешкени тууралуу айтышууда. Азыр эле мага роликти жиберишти. Бет капчан кайдагы бир адамдар жаштарды токтотуп, документтерди талап кылып, жолун тороп жатат. Эмне болуп жатат? Алар өздөрүн русская община деп тааныштырууда. Что происходит? Представляются русской общиной. Акыркы жылдары русская община Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттар үчүн чоң бир коркунучка айланганы жашыруун эмес. Уюмдун мүчөлөрү өз аймактарында мигранттар жашаган жана иштеген жерлерде, мечиттерде, көчөдө, коомдук жайларда рейдтерди тынбай жүргүзүп, аларга карата кысымды ого бетер күчөткөн. Булардын иш аракеттери улутчул аракеттер деп эсептесек дагы болуп кете берет. Мындан карап көргөндө эч бир мыйзам менен белгиленбеген мыйзамсыз аракеттер деп эсептесек болот. Товарларын тартуу же бир кандай кылып бир башка улуттагы адамдарды алардын расалык же улуттук мындай айтканда укуктарын чектеп кастыкты козгоп алардын аракеттери бул туура эмес деп эсептейм. Ал аракеттеричи. Ал аракеттери өзү Россия укуктук мамлекет болгондон кийин андай аракеттер чектелиш керек. Русская община мигранттарга каршы аракеттери тууралуу сүрөт, видео жана башка билдирүүлөрдү өзүнүн Telegram каналына тынбай жүктөп турат. Анда алар мигранттардын динине, улутуна, келбетине басым кылып, мигранттарды ачык эле абу бандит, заматашка деп атаган билдирүүлөр арбын. Вопрос какой? Ошол адамдарга суроо: силер эмне кылып жатасыңар? Силер улут аралык кастыкты козутуп жатасыңарбы? Силер дайыма кавказдыктар жасаган кылмыштар тууралуу айтасыңар. Бул тууралуу азыр бир гана жолта пресса жазбастан расмий каналдарда да айтылып жатканын байкадым. Биз жакында эле байкоо жүргүздүк. Түндүк Кавказдын тургундары жасаган кылмыштуулук Орусияда жашаган башка улуттар жасаган кылмышка караганда 1% да жетпейт. Проживающим на территории Российской Федерации. Акыйкатчынын билдирүүсүнөн кийин бул маселе боюнча Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров дагы үн катты. Ал Кремлдин миграциялык саясатын сынга алып, орус бийлигин миграциялык маселени мындай жийиркеничтүү ыкма менен чечпөөгө чакырды. Миграциялык саясатты өзгөртүү керек болсо да, муну ушундай жийиркеничтүү жол менен жасабаш керек. Коомдо мигранттарга каршы жек көрүүчүлүктү тутантуу менен биз жакшы нерсеге жетишпейбиз. Тескерисинче кырдаалды ого бетер курчутуп алабыз. Ошондуктан бул орто кылымдагы ыкмаларды таштап, маселени так чечүүгө чакырам. Мигранттардын арасында мыйзам бузгандар бар, бирок мыйзамды сактагандар дагы көп. Бул өтө маанилүү. Макул, биз бүгүнкү мигранттарды татаалдык куугунтуктоо жана тазалоо аркылуу кубалап чыксак, эртең башка өлкөлөрдөн башкалары келет. Алардын жакшы болооруна ким кепилдик берет? Я тебя предупреждаю, один раз. Я использую газ. Юрист Эрламбек Токтосуновдун айтымында русская общинанын жасаган аракеттери мыйзамга дал келбейт. Орусиянын мыйзамдарында улуттук кастыкты козгогон уюмдун ишмердик кылуусуна тыюу салынат дейт ал. Русская община деген өз негизи бул орган Россия Федерациясынын аймагында азыркы учурда эч кандай бир мыйзам менен бир байланышкан эмес. Мына полиция кызматкерлеринин дагы өзү закон о полиции деген өз мыйзамы бар да. Ошол жерде так даана көрсөтүлүп турат. Кандай тартипте кантип текшергени укугу бар ошо полиция кызматкерлеринин дагычы. Бул русская община деген түшүнбөйбүз. Бул адамдарга эч андай ыйгарым укук берилген эмес да. Кандай кылып барып текшергеничи бардыгы мыйзамсыз. Ал эми Чеченстандын акыйкатчысы Мансур Салтаев орус бийлигинен русская общинанын жасаган иш-аракеттеринин мыйзамдуулугун текшерип чыгууну талап кылды. Я прошу
следственные органы. Мен Орусиянын тергөө органдарын, прокуратураны, ички иштер органдарын, ушул уюмдун мыйзамга каршы келген иш-аракеттерин текшерип чыгуусун суранам. Ошондой эле коомдук ишмерлерди, жарандык коомчулук институттарын, Орусиянын адам укуктары боюнча кеңешин ушул маселе боюнча өз пикирлерин айтуусун өтүнөм. В данном формате сказать свое мнение. Мы готовы к любым проверкам. Биз текшерүүлөрдүн баарына даярбыз. Биз күч түзүмдөрү менен өз ара кызматташып жатабыз. Аны баары жакшы билет. Биз ишибизди ачык жана акыл менен жасап жатабыз. Русская община чеков выехала на рейд по мигрантам вместе с полицией. Кремль азырынча русская общинанын айланасында болуп жаткан нааразылык боюнча расмий билдирүү тарата элек. Эксперттер уюмдун мыйзамсыз аракеттерин орус бийлиги ар тараптан колдоп келе жатканын белгилейт.